Статистикалык цифраларга токтолуп кетсек, акыркы сутка ичинде жалпысынан 21 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Анын ичинен Бишкек шаарынан 9 бейтап, Ош шаарынан 3 бейтап, Ош облусунан 1, Жалал Абад облусунан 3 бейтап, Нарын облусунан 5 бейтап чыгарылды. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары бардык бейтаптардыкы терс. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 437 бейтап айыгып ооруканалардан чыгарылды. 2020 жылдын 29 апрелине карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 21 учуру катталды. Анын ичинен Бишкек шаарында 13, Нарын областында 6, Ош областында 1, Баткен облусунда 1 учур. Кыргызстанда жалпысынан тастыкталган COVID-19 инфекциянын саны 720 учурду түздү. Анын ичинде Жалал Абад облусунда 113, Ош областында 161, Ош шаары боюнча 110, Чүй областында 52, Бишкек шаары 180, Баткен областында 9, Нарын областында 94, жана Ысык көл областында 10. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медицина кызматкерлеринин саны 6-ны түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 2, Нарын областында 3, жана Ош областында 1 медициналык кызматкер. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен кызматкерлердин саны 191 учурду түздү. Жалпы катталган учурлардын ичинен 394 аял адам, 335 эркек, жаңы катталган учурлардын арасында 13 аял жана 8 эркек адам. COVID-19 инфекциясынын катталган учурларынын жаш өзгөчөлүгүнө жараша бөлүштүрүп келсек, 15 жашка чейинки балдар 94, анын ичинде 1 жашка чейин 4 бала, 14 жаштан 19 жашка чейин 20 адам, 20 жаштан 35 жашка чейин 204 адам, 35 жаштан 55 жашка чейин 253 адам, 55 жаштан жана андан жогору 158 адам түздү. Ооруканада жаткырылгандардын абалына токтолуп кетсем, республиканын стационарларында 284 бейтап дарыланып жатат, оор абалда 10, анын ичинен реанимация бөлүмүндө 4 адам жатат. Орточо оор абалда 52 адам, канааттандырарлык абалда 222 адам, 437 адам чыгарылды. Каза болгондордун саны 8. 5 февраль 2020 жылдан баштап изилдөөгө келип түшкөн үлгүлөрдүн саны 50.775 түздү. Бир суткада жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн саны 1795 изилдөө.